Mana бүгүн көптөгөн SMS-тер демелер келип атат да. Кебирлер билип билбей ар нерсе жөнөтө берет. Рajab айында bir күн ораза кармаса андай болот экен. Рajab айында bir түн намаз окусап, Рajab айында келген хадистер бардыгы заиф хадистер. Бирок анын карама каршысында сахих хадистер турат. Тахаджуд жөнүндө аяттар турат. Кур'ан-ы Каримде аят турат, пайгамбардын сүннөттөрү турат. Рajabтан ташкары дүйшөмбү күн, пайшемби күн ораза кармай турган пайгамбардын сахих хадистери турат. Ошончо эмелерди коюп койду. Рajabка келгенде ага SMS жөнөтөт, буга жөнөтөт. Сен бир нерсени аныктасаң, элестетсең bir күн ораза кармасаң дейт, той болуп кетет экенсиң, дозоктон кутулуп кетет, бир неме кылсаң, апырта бербеш керек да билбей эле. Урматтуу мусулман бир тууган, андан кийин Rajab айы Кудайдын айы экен деп, башкалар ким айында? Инна иддата шур инда Аллах 12 шахр. Аллахнын асман жерди жараткан кезде эле айдын саны 12 ай. Мин харбата хурум, ова 4 ай, алардын арасында ыйык айлар. Саласатун сард ва вахидун фард. Үчөөсү катарына келет, бирөөсү жалгыз келет. Саласатун сард Зул Qada, Зул Hijja, Muharram айы. Ажга чыккандар, ажга баргандар, аждан кайткандар. Muharram ай деген уруш болбош керек. Ал кезде тоноочулук кылбаш керек, каракчылык кылбаш керек. Ажылар эсен-аман барып, ажын аткарып эсен-аман кайтып. Үчөө катарына келет, бирөөсү жалгыз келет, ал Rajab өзүнчө келет. Ыйык ай. Бирок Rajab айдан кийин bir күн ораза кармап койсо андай болот экен, bir күн ооза ачып койсо мындай болот экен, түнкү намаз окуп койсо Rajab айында келген көп эмелер такталбаган эң тилекке каршы бизге жөнөтөт да мага. Айтма сен аныктан аны жөнөт. Билип билбей ар кеңе эме кыла бербеш керек да. Ибадат туура ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү ар айдын 13, 14, 15 бул эме пайгамбар сүннөтү сахих хадистерде келген. Дүйшөмбү, пайшемби пайгамбар ораза кармаган, бул сахих хадистерде келген. Ошолорду аткарсак эле бизге жетишет да, туурабы? Дагы бир нерсени ойлоп табышымдын кереги бар. Тахаджуд маселеси Кур'ан-ы Каримде келген пайгамбардын сүннөтү, сахабалар тахаджудка турбаганы болгон эмес, баары тахаджудну окуган. Анан тахаджуд бүт эле Rajab айда окуп коюп кийин башка жокпу. Маселем Rajab айы маселе, бул жерде кирип кеттим, кечиресиңер. Бирок Rajab айда ибадат кылса болбойт деген маселени айткан жокмун, туурабы? Кармагыла 13, ар айдын 14, 15, дүйшөмбү, пайшемби күнү ораза кармагыла, тахаджуд күнүгө аракет кылып окугула. Бирок аны bir Rajab айга чектеп койбогула. Rajab айда болгон окуялар бар, ооба. Мирач кечеси, пайгамбар саллаллаху алейхи исра ва мирач кечеси көтөрүлгөндүгү, намаздын фарз болгондугу, бирок бул өзгөчө. Рамазанда да кээ бир кече SMS келгендерин окусуң, Рамазандан да Кадыр түнүнөн да жогору көтөрүп берген да. Рамазан айда сах хадистер турат.